Biz дайым айтабыз, субханалла, биздин эме сабактарыбызда дайым адеп, ахлакка көңүл бурабыз. Стого, же болсо дарыканага, же болсо больницага эле, мисалы, бир адам кирип 10 күн жатып айыкпай чыкса, ал эмне кылат? Ал кайра издейт да дарыгер, туурабы? Ал айыккан жок. Ошондой эле бир машина бузулса, стого киргизген болсоң, түртүп кирип, түртүп чыксаң эмне болот? Башкасын издейсиң, туурабы? Карасаң. Ал бирөө айыккан жок, бирөө жасалган жок деген сөз, туурабы? Ошондой эле биздин жашообуз баягы А точкасынан Б точкасына сыяктуу да. Биздин максат А точкадан Б точкасына чейин, мынекен определенный бир мезгилде, ченелген мезгилде барып, анан ошол жерге токтошубуз керек. Ошол себептен субханалла, Алла Таала бизди пайгамбарлар аркылуу ушу А точкасынан баштап Б точкасына кандай жашаш керекин үйрөттү да. Эмне себеп? Десем, мындай айтканда, оорукчан жүрөгүңдү Кудайга толтуруп, Кудайдын буйруктарын толтуруп, капчыгыңды толтуруп алып туруп, анан кийин Б точкасына бар деген сөз. Бузулган машина стого кирип туруп, оңдоп чык дегендей эле, жашооңду бул А точкасынан Б точкасына болсо 80 жылдык өмүр берилген болсо, күнүгө эмне болсо оңолуунун үстүндө болуу керек экен. Күнүгө субханалла адам эмне кылыш керек экен? Түздөш керек. Мен бир хадисте айтып бергем. Алланын элчиси пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жылмайып айтат да. Акыркы дейт адамдардын тозоктун ортосунда, мен бейиштин ортосунда чоң бир дуал бар экен да. Ошол айнек сыяктуу экен да. Адамдар биягы менен биягын көрүп турат экен. Бул хадис канча дайыф болсо да, бирок ошо амал болсо нерсете. Кара. Ушундай көрүнүп турат экен да, адамдар тозоктогулар, бейиштеги рахат кылып аткандарды көрөт экен. Аттың эмне үчүн биз бул жалган дүйнөдө, бизге Кудай Таала берген жашоодо анткенсе мындай эме кылып туруп алдык дейт экен да, ибадат кылбадык, эч нерсе кылбадык. Аттың биз ошондой эле баш ийип койсок эмне болот эле? Дешип өкүнүшөт экен да. Кара. Алар эмне үчүн ушинтип турушат десе, ага глашатай дейт да, мындай бир элон, жосо бир айтып туручу болот экен. Тозоктун ичинде, эй акмактар, эй капырлар, өзүңөрдүн мойнуңар менен кылып келгендерди мойнуңар менен тарткыла. Колуңар менен, бутуңар менен күлүп, жыргап жүрүп жасаган күнөөңөрдүн азабын тарткыла дейт экен. Мынакей. Жалган дүйнөдө жасабайт белеңер ушуну дегенде баягылар улам эстеп алып, ошо жакты бейиш жакты карап алып, өңгүрөп ыйлашат экен да. Жана өгүздөр, жосо уйлар, жана бир уй өлүп кала турган болсо, жосо канына барып өкүргөн көрдүңөрбү? Ошондой өгүздүн өкүрүгүндөй дейт да, жанагындай. Ушундай өгүздөй өлүп аткан жосо жана мууздап аткан өгүздөй кыйкырышат экен адамдарчы. Азыр болсо биздин өгүздү мындай салыштырып койдук катуу эле дегенчи. Бирок ал жерде өкүрүү эгерде мындай бир ийненин көзүнчөлүк эле бул дүйнө ачылып калсачы, анда бул дүйнөдө баардык кулагыбыз жарылып калмак экен да. Бирөөбүздү укпай калмак экенбиз. Же болсо кээ бир жүрөгү начарлар өлүп калмак экен да. Ушунчалык катуу өкүрүк болот экен да. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне ошол бейиш менен качан киргенден кийин адам баласы ошо бейишке киргенден кийин, тозокко киргенден кийин дагы да болсо Алла азza ва жалла эмне кылып турат экен? Адамдардын ушундай бир мындай бейишке дагы тозокко да кирди да. Эми карасаң тозокко мусулмандар да түшүп калат экен да. 7-чи тозок бар экен. 7-чи тозок болот экен. Ошол жерге ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах айткан мусулмандар кирет. Айтпай эле мындай кирбейт экен, жок. Карасаң намаз окубаганыңда ошол жерден тазаланып толук окуп чыгат экенсиң. Орозоң бир ал канча созуларын Кудай билет, канча болуп кетет да. Ушундай бир акыбал болот экен. Акылыбыз жетпейт ал нерсеге. Анан пайгамбар айтат, мен дейт, Жабрил периште мага келет дейт. Жабрил периште келип туруп, эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Я Расулулла, сенин үммөтүң тозоктун ичинде күйүп атат дейт. Азапталып атат деген мезгилде мен ошол эле жерден саждага жыгылам дейт. Я Рабби, я Рабби. Эй жаратуучум, жаратуучум. Дегенде Аллах Таала мени укпай койбойт дейт. Пайгамбарыбыз укпай койбойт экен. Алла Таала. Сура Мухаммад, эмне болду дейт. Алла билип турат. Алла баар нерсе билүүчү да, туурабы? Мен үммөтүм тозокто экен. Чыгар. Ошентип отуруп, ошол тозокко кирген мусулмандардан иргелип отуруп чыгат экен.
Биринчиси баягы ушундай бир Алланын шапаат, пайгамбардын шапааты эме кечирим менен, андан кийин субханалла кылган кээ бир амалдардын себеби менен, кээ бир жакшылыктары менен Алла Таала ушундай карайт экен да, кимдин чаңдай жакшылыгы болгон болсо карагыла дейт экен да. Буга далил бир хадис бар го. Кыяматта ла илаха иллаллах деген ушундай бир кичинекей сөз болот экен да. Ошол баракта болот экен. Эми Алла Таала ошол периштелерге айтат экен, бул адамдын жакшылыгы бар экен карагыла дейт. Баягы адамдын жакшылыгын карайсың, Алла 99 амалында бир да жок. Бир айт хадис айтып берген, эмнеге анын ортосу бир китеп менен экинчи китептин могу жерде жонубузда турганчы жазып аткан периштен асман менен жерди болот экен да. 500 жыл болот экен. Мисалы 500 жыл. Ошо толтуруп калат экен да, толуп калат экен. Биз ойлоп атабыз да, ойлогон оюң, кылган ишиң, кыймыл аракетиң толугу менен жазылып турат азыр. Жазылган жок деп айтпаш керек. Ойлобогула жазылбай калды экен дебегиле, жазылып эле турат. Эч нерсе мындай ар бир кылган күнөөбүз дагы ар бир нерсе кыпындайга чейин жазылып турат. Аллах ушундай зат, эч нерсени унутпайт. Анан кийин эч нерсе таппайт. Таң таралат. Адамдын амал китептеринде алдында ошондой 99 болот экен. Бирөөлүү болбойт экен, 99 болот экен китеп ушундай. Биз жонубузга көтөрүп жүргөн 80 жылдык өмүрүбүз 99 китепке 500 жыл болгон ошон үчүн ар жагына дагы китептер кошуш керек болот экен да. Ар бир нерсең жазылып турат. Эки периште Алла Таала айткан, силердин үстүңөргө дейт биз, уктабай турган, тамакка муктаж болбогон, эч бир эме кылбаган, менин гана өкүмдү аткарып турган экөөнү коюп койт дейт, кароолчу коюп койт дейт да. Бул экөө кароолчу экен да. Бул жөнүндө көп мейли. Кийин ошентип субхана кимдин ушул бир кичинекей ошол баягы карап отурган мындай бир кичине акты көрсөт экен. Карап көрүшсө, эмнеке ла илаха иллаллах деп экен. Акырында ушу бир жолу эле ла илаха иллаллах деп айтып койгон себебинен баягы адам тозоктон куткарылат экен. Бирок качан болоорун билбейм. Убактысы ушунча көптөн кийин болуп калышы мүмкүн экен да, билбейсиң да. Бирок ошончо азап көрбөйлү, азыртан эле окуй бербейлиби намаз. Азыртан эле субхана кыла бербейлиби? Ошончо азапка даярданып отурбай элечи. Анан Алла Тааланын элчиси пайгамбар жылмаятыр. Бейишке тазалар гана кирет. Билесиң? Анан бейиштин эшигинин алдында эки кудук бар дейт. Кээ бирлер булак бар дейт. Эки көлмө бар дейт. Эми субхана эки суу бар экен да. Адамдар ошо суудан тозоктонуп иптеп септеп чыгат экен дагы баягы жерден келип туруп суусун ичет экен. Ичинде болгон нерсени баары тазаланып кеткен. Анан чөмүлгүлө дейт экен баягы. Көлмө чөмүлүп туруп чыкканда дейт пайгамбар билип атканда жылмайып. Пайгамбар ретке эле бул эмет ишин көрсөтүшкөн да мындай азы тишинчи. Алар дейт сууга жуулган буудайдай болот экен. Жана сууга түшкөндөн кийин мындай буудай борсоюп мындай болот го жанагындай. Же болсо жанагындай жамгыр катуу жааганда жерге төгүлгөн буудайлар көрдүңүзбү? Баарыйлар ошондо карасаң мындай жумшак болуп калат го. Ушундай болуп мындай эмедей чыгышат экен да, баардыгы таңчы чыгышып бейиштин эшигинин алдына ушундай бир чын эле бейишке кирип бартабыз экен. Киргиле дейт экен. Удхалул жанна, жаннатка киргиле, бейишке киргиле дегенде бейиштин ичине мындай баардыгын кирип келип туруп мындай бир кичинекей бир жакшылык көрүп жүрөт экен. Алла Таала сурайт экен: "Эй, пендем, сага жетеби?" "Я Алла жетет" дейт экен. Болду, ушул эле болду дейт. Анткени тозоктун ичинде субханалла көргөндөн кийин ал бейиштин эшиги дагы ачууну бейиш болот да. Ушунча пайгамбар ушундай дейт го. Кийин баягы айтайын деген максат эмне? Бул дүйнө субханалла ошо мындай адамдын ошол жерге бейиштин ичине таза кирүү үчүн бир сезон. Сезонду иштеп алалы дейбиз го, туура? Кыш сезонунда иштегендер кыш сезонунда иштеп алалы дешет. Жай сезонунда иштегендер жайда иштеп, торгарт иштеп алалы дегенде торгарт ачылбайт деп эме болуп жүрүшөт мына. Торгарт ачылса иштеп этелек деп жүргөндөр толтуруп жерде мына. Же болсо ар кимди айтканда эмнеке бир моментин карап турушат да. Карасаң, ошол момент тирүүлүк бул Кудай Таала берген момент. Бир сектор шанс деп койсо болот да. Жанагында Тур Якубовичтикине Тур дегенде приз дейт го. Ошондой нерсе да. Эмне экенин билбейсиң да. Эмне даярданганын билбейсиң. Кандай мындай? Ошон сен айтат Алла Таала, силерге бейиште силер акылыңар жетпеген, көзүңөр көрбөгөн, кулаңар укпаган неемат жакшылыктарды жаратып койт дейт. Сектор шанс. О өмүр ар бирибизге берилген ошол нерсе. Ошол сенен биз бара турган жерибизге барыш үчүн биз оңолуп барышыбыз керек. Оңолуунун күндөрү болуш керек. Күнүгө эртең менен тургандан башка кечке чейин оңолуу болуш керек. Жашоодо канчалык оорчулук болот, туура болбой койбойт. Ошол нерсенин баардыгына бир аз кичине көтөрүмдүүрөөк болуп, бир аз ушул нерсе эртең бүтөт, бул бүтөт деп мындай жакшы ниет менен
биз жашап эртеңки эмне экен ошол Б точкасына барганга чейин өзүбүздү оңдоп өткөнгө аракет кылышыбыз керек. Ошонун себебинен мусулмандын акысын берүү дагы бул ошол оңолунун бир жолу экен. Бирөө көрүнгөн жол, бирөө көрүнбөгөн жол. Эгерде бир адамга жылмайып тарта алган болсоң, анда субханалла жылмайып тартуула. Бир адамга мисалы бактылуулугуна бир себепкер болгон болсоң, андан бетер жакшы, машалла, андан өткөн нерсе жок. Эч нерсе жок. Субханалла. Ошол эле мезгилде адам ошол мынакей билесиздер, пайгамбар бейишке ушунчалык калат экен кээ бирлерге. Бул дүйнөдө жашап отуруп. Өмүр бою ибадатта, өмүр бою ушундай экен, өмүр бою хижапчан, эч бир эркекке сүйлөбөгөн, ушундай, өмүр бою ушундай. Мына бейишке ушунча бир каршы калат экен. Бирөө болсо тозокко бир каршы калат экен, өмүр бою бир жакшылык кылган болот экен, бир да жакшылык кылбаган болот экен. Бирок бир күнү карасаң эле некен ошо бир карыш бейишке калган адам тозок болуп калат экен дагы. Өмүр бою күнөө кылган адам бир карыш калган бейиштик болуп калат экен. Билбейт экенсиз. Ошонун себеби мисалы азыр мен сакалчан турсам, эме болсо мисалы таксырымда чепкечен турса бизди, бул мусулман экен дейбиз, бирок ыйманыбызды силер көргөн жоксуңар деп туурабы? Ошол себептен адамдын ыйманы ошонун ким экени, Б точкасына даяр бекен, даяр эмес бекен, качан ошол өлүм ал келгенде оозунан чыккан келмеден билинет экен. Ла илаха иллаллах Мухаммад расул. Бирок биздин дагы сакал коюп алышыбыз, допу кийип алышыбыз, чепкен кийип алышыбыз, хижап кийип алышыбыз, ошол бул некен? Аракет экен. Ал аракет кылып жүрдү ошо барайын деп. Ошо Кудайым ыраазы болор бекен. Бирок жөн эле ыраазы болбостон өзүнүн кулу болгон Мухаммадка окшошуп койсоң, ошол айткандай, ошол Мухаммадты көрсөткөндөй, ошо Мухаммадтай жүрүп кое турган болсам, айыл ушунча күнөөм болсо деле, ошол Алла Таала ошо Мухаммадтын урматына менин күнөөмдү кечирер бекен деп жүрөткөн да. Карасаң канчалык эми ошол эле мезгилде адамдын аброюн тепсеген адамдар жөнүндө. Алар ошо жана айтайын дегеним, бейишке ушунча калганда эмне болот экен? Тозок болуп калат экен. Кайсы нерсе менен карап турайын. Жабир жана Абу Талха радиаллаху анхума эми экөө тең риваят кылат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деген. Ким айттыр? Ким айттыр? Унутпагыласызбы ким айтып аткан? Мухаммадур Расулуллах. Пайгамбарыбыз ким экен? Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам. Ичиңерден салават айтып турсаңыздар жакшылык болот иншалла. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, урматтуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, бардык момундардын пайгамбары, адамзаттын шапаатчысы, эки дүйнөдө бактылуулукту тиндап келген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай дейткен. Ким бир мусулмандын намысын тебелеп, ким бир мусулмандын намысын тебелеп, ким бир мусулман намысы тебеленип, кордолушуна жол берилген жерде мусулман бир тууганын колдоого алып, жардам берсе, ал өзү жардамга муктаж болгон жерде ага Алла Таала жардам берет. Кара. Адамдын негизи эле бирөөнүн укугун, же болбосо бирөөнүн намысы жөнүндө сөз келген аябай чоң тема. Ошол адам жакшылап угуп туруп, кандай десе, ошол адамдын намысы тебеленип турган мезгилде, ошол тарапта коргоо болуп турган болсо, эмнекен Аллах Таала пайгамбар, Аллахын пайгамбар эч качан кылып айтпайт. Эгер сен бирөөнө жардам берген болсоң, кандай бир эме болсун мейли, бирөөлөр зулумдук кылып атсын, бирөөлөр сөз менен жеп атсын, балким жашоосун бузуп атсын, ошол нерсеге момундай бир тикелей туруп бере турган болсоң, эми убаданы карасаң, качан ал ошол жанагы тикелей туруп жардам берген адам, момун мусулман өзү жардамга муктаж болуп турганда, Алла азза ва жалла эмне экен? Ага өзү жардам берет экен. Аны муктаждык, муктаждык жөнүндө аябай түшүнүп берди да. Сен кандай нерсеге муктаж болуп турдуң эле? Муктаждык көп да туурабы? Эми эки муктаждык бар экен. Бул дүйнөдө авалке субхан Алла, мен ыймандуу өлүмгө Алла Таала ыйманды насип кылат экен. Мисалы биринчиси. Экинчиси ахирет. Анткени Куранда дагы хадисте пайгамбар ким Аллага жана ахиретке ыйман келтирсе, карасаң, Аллага ыйман келтириш отдельно, ахиретке ыйман келтириш бөлөк-бөлөк болот. Аллага ыйман келтирин дегенде толтура. Кудайга ишенем, Кудайга ишенем. Алла, бир Алла бар, бир эле Кудайга ишенем. Барыбыз бир. Бирок эртең ахирет бар, тозок бейиш бар, баранда көрөбүз дейт го. Карасаң, отдельно. Экөө бир болмой, эч качан адам ыймандуу болбойт. Ошо сен бул дүйнөдөгүсү ла илаха иллаллах болду. Ошол бир Аллага ишенип атасың.
ошол эмесе пайгамбар жаздыр. Эми кара, сен иманың ошол Аллахнын пайгамбарына, аны ахирет күнүнө иман келтирүү. Ошо ахирет күнү качан ушундай бир азаптуу болуп туруп, каякка барам деп, арасатта кыйналып, кысталып, эмне кыларын билбей турган мезгилде эмне болот экен? Алла Таала сура пендем, эмне каалайсың деп ошол бирөөнүн тебеленип, тепселип, кыйналып турган мезгилде ошого жардам берген себебинен Алла акыркы муктаждың, "Ey Алла, мен ушул жерде шерменде кылба. Сен мени ушул капырларга шундай, мен кичинекей иман деле алсыз болчу Аллахым. Мен деле сага намаз аз эле окуп келдим, орозону деле аз эле тутуп келдим, садакам деле аз, зекетине, хажыга вообще барган эмесмин. Ey Алла, эми ушул жерде ушул Мухаммад үмөтүм деп жүрдүм эле, мени шерменде кылба десең алат эмес. Кир жаннатка, бешке кир дейт экен. Акыркы муктаждык, последний шанс, субханалла. Эми карасаң, бу дүйнөдө кылса болот бекен? Жок, мен моя хата с краю дейт го. Орусча айтат да, бизде ушунча айтат го. Моя хата с краю дейт. Мен сен тиешем жок, короче. Эмне болсоң ошо болуп кет деген адам болбош керек экен да. Мейли мамлекеттин тагдыры болуп атсын, мейли, ладно. Бул мамлекеттин башка нерсе тура. Бирок ар бир адам бир мамлекет. Ошо сен бир адамдын укугун коргош, окшого жакшылык кылып жардам берүү эмне экен? Бул сектор шанс экен, субханалла. Ушундай нерсе. Асылбачы дейт го. Бар. Эмне тиешең бар биз менен? Дегенде сен айтасың да, мен тиешем бар. Мен бир туганым, бурадарым. Кандай да, акам. Дагы бир нерсе чыгып. Мындай айтканда, ошол мага бир туган болу. Мен ошо бир туганчылыгымды кылайын деп атам. Эмнең бар мында? Эмне үчүн сен зулумдук кылып атасың? Эмне же лалсыз деп атасыңбы? Же арсыз деп атасыңбы? Же кедей деп атасыңбы? Же байлыгына таянып атасыңбы? Деп ачык-ачык сөздөрдү айтып, сен кимсиң? Муну тебелегендей. Кана деп ошо жерден 5-6 кишини чогултуп, кана айт. Эмне себеп? Кейлер бар го, туурабы? Мындан илгери бир мезгилдерде көп эле болуп кетти го эми анда. Бир байке үй курат да, салып атат. Анан ал куруучулардын көбүнчөсүн Алланын каалоосу менен баягы улам айтып эме кылып атып, анан баягы даватка чыгышып, иманды үйрөнүшүп, анан акырын чекесинен баягы сакал коюп, мындай бир динге жакындап, мечитке келип, ушинтип баштаганда мен келип бирөө ушундай бир эме деди да. Эрмек, бир келчи деди. Мен көбүнчөсү эрмек эле деп айткыла дейм. Мен илимим деле аз өзү. Анан көбүнчөсү деме десе, молдоке, анан тиги намыла десе, мындай киши уялып кетем, анан субханалла, мен айылдагылар көбүнчөсү эрмек эле дешет. Эрмек эле. Улуу кишилер молдо бала деп кое беришет. Ладно, эмес о, тиякта алып чоң эмде. Анан субханалла десем айтат, эмне дейт, сен дейт, мындай акылың менен ойлонсоң дейт. Эмнени ойлонойм? Тиги улуу кишиде ичинен бир акыл сөз чыгат экен дедим да мен андан. Анан субханалла, эмнени ойлоноюн десем, мындай дейт. Эрмек дейт, сен баардык эле алкаштардын баарында сүйрөп отуруп мешитке алып кирип алдың дейт. Булар керек болчу дейт. Эмне керек эле десем, бир бөтөлкө арак берип койсоң, бир кирше жаап коюшат дейт. Көрдүң? Бир бөтөлкө аракка бир кирше жаап коет экен да. Эми кээ бирлерге субханалла, сен укугуңду, сен ким экениңдин кереги жок. Сен ошондой айтканда, кээ бир адамдын акылы ушунчалык даражада көтөрүлгөн, субханалла, эмне экен, киши катары санабай, наоборот, бузганга аракет кылышат. Бүгүн бир нерсе мындай кылып, оңолоюн деп, тирдик кылайын деп кой, ушу туура эмес жолдо жүргөн экенсең, эмне, аялыңан коркуп ичпей калдыңбы деши мүмкүн. Карасаң, кандай көп адамдар бар. Же болсо эмне, тиги ушунда оңолоюн дедиңби, молдо болуп калдыңбы сен дагы? Көчө эле ушинтип жүрбөдүң беле? Сен ким элең? Деген сөздөр менен эмне кылат? Субханалла, аны тебелеп басканга аракет кылат. Мына ошондой тебеленип аткан мезгилде, эмне, бул оңолуп калса көрө албай, баягы бузулуп жүрсө, эмне кылат? Теңи албай эмне? Эми бул мындай. Кой бул болду, бул окат кылсын, жашоосун оңосун. Деп ушун ак сөзүңдү айтып коюу канчалык даражада турабы? Анан баягынын сөзүнө мен өзү таң бердим да. Ошондон айттым, байкем, сиз менен сүйлөшпөй эле коеюн. Сиз мага насаат айтпай эле коюңуз. Мен сизди билдим ким экениңизди.
Аллах Таала акыр түбү сиз кылып аткан нерсенин баарын жок кылат, жок болуп кетти чында. Баягы Кудай Таала кээ бирде мындай тилиңе сала берет го. Ошол үчүн жок болуп кетти. Ошондой. Бирөөнүн намысын тебелеп, бирөөнүн жанагы нерсени тебелеп оокат кылган адамдар акыр түбү жок болот баары. Арак саткандар. Алла Таала ушундай бир процент бергендерге жиңилик орду берет. Тооба кылмайын. Бул дагы адамдардын эмесин тепселөөгө атат. Ыйлаган аялдар, ыйлаган балдардын жанагындай бир күйөөсү мас болуп келген мезгилде кимге наалатып барат? Саткандарга да туурабы? Жасагандарга, сыккандарга, тияктан бери келгендер. Ошо сөйнөн ким ушундай алек болуп алган болсо, Кудайым сактасын. Ким бир мусулмандын намысы тебеленип жаткан жерде ал мусулмандын кордуктун чеңгелинен калтырып, ага жардам бербесе, ал өзү жардамга муктаж болгон жерде аны ар кандай жардамдан куру калтырат экен Аллах Таала. Эми кара, жардам берсе эмне кылат экен? Алла Таала сен муктаж болуп турган жардам берет. Бирок ошол эле мезгилде тескерисинче жардам кылбастан, мындай жо мага кереги жок деп басып кете турган болсоң, эмне болду? Алла Таала сен ал адам өз муктажга, жардамга муктаж болгон жерде аны ар кандай Алла Таала жардамдан куру калтырып салат экен. Аллаху акбар. Ошон себептен биз мусулмандар бул эмне кылышыбыз керек экен? Ошол бир адамдын акысын тепсөө, ошондой эле субхан акысын алып берүү, бирок ошол эле мезгилде субханалла ошого аябай жардам бериш биздин милдет экен, важип. Көп азыр менин атам деле строитель да. Аны иштеп берген жерден деле бирөөлөр көптөгөн суммада акчаны бербей койгондо эмне кылат эми? Уста деген уста экен. Эми Кудай койду басып кете берди. Акырты мен ошолорду көрдүм. Ушундай нерсе, бирөөнүн акысын жеп, ошол эле бирөөнүн акысын төмөндөй айтканда бир намысын тепсеген адамдар эч качан бу точкасына жетип бейишти умут кылбай эле койсун деген сөз да. Ушундай нерсе. Эртең күн бар, эртең боло турган нерсе. Эртең ким эмнеден качып кетет? Ушундай бир сот болот Алланын алдында. Эч бир эмеси жок. Ал күнү эч ким кутулуп качып кете албайт. Ал күн тутулган күн болот. Азыр качып кетсең болот. Качып кетесиң азыр. Любойдон качып кетесиң. Ата-энеңден качсаң болот, бир туугандан качсаң болот, милициядан качсаң болот, бүт бардан качып бир жерге кирип алсаң болот да. Алламул гуйуб болгон Аллахтан эч ким эч жактан качып кутула албайт. Ал күн өзүң эле барасың шүмшүйүп. Эгер жок өлбөйм, жок ушундай бир жашоодо мен ушундай бир 2000 жыл жашайм десең, анда субханалла эмне кыласың? Анда адашасың. Ошол себептен өзүбүздү субханалла оңдогонго аракет кылалы. Мына бүгүн кичине болсо да ошол эгерде бирөөнүн намысын тепселеп, жанагындай бузукчулук менен жүргөн болсок, анда иншалла бүгүн оңдогонго аракет кыла берели. Рекеттик кылып жүргөндөр, мен бир сабакта айттым эле, жанагындай бир каракчылык кылып, мен чорныймын деп тиңдемдеп жүргөн адамдар корксун. Анткени эртең деген бар. Бул дүйнөдө субхана бир нерсе болор, бирок эртең ахиретте Алланын алдында эч качан мындай эме болбойт. Бирөөнүн аброюн тепсебегенге аракет кылыш керек. Аброй деген Кудай Таала тарабынан берилген нерсе. Муну ким тепсеп сала турган болсо, бир адамдын аброюна кол салып, бирөөнүн бул аброй деген нерсе бул чек. Бир дуал. Ошол дуалдан өзү секиргенден кийин анын кемчиликтери көрүнөт бу жакта. Ошол себептен бирөөнүн кемчилигине дуал аркылуу секирип кирбе деген сөз. Бирөөнүн жашоосун бузба. Бирөөнүн жашоосуна кемчилигине тийишме кылба. Бирөөнүн слабый жерлерин таап алып, ошол менен шантаж кылба. Бирөөнүн бир слабый жерлерин таап алып, ошонун үстүнөн чыгып алып, ошол нерсени эмне кылса, мындай арттырып, ашырба. Билесиңерби, ушул нерсе бар. Бирөөнүн ортосун подстава кылып, жанагындай эптеп ушундай акчатап, жалган күбөгөтүү, мунун баары харам болуп эсептелет. Бир адамдын жашоосуна кийлигиши харам болот. Харам болот. Бирөөнүн жашоосуна ошол себептен аалымдардын баардыгы тең кайсы китептин аягын ача турган болсоң, мындай кара турган болсоң, өзүнө кереги жок нерсеге кийлигишпе деген темелер бар. Өзүңө кереги жок нерсеге такыр кийлигишпе. Бөтөнчө субханалла башка бирөөнүн жашоосуна такыр кийлигишпеген аракет кылсак. Мен көп урушам го жанагындай бир кайненелер, мисалы жанагындай кызын берип коюшуп эле күйөө баласына жабышып эле ошон эле акмак келесе чумоодо эле жүрөт го. Мага көп келишет, бул күйөө балам шүмшүк деп элечи. Ушул нерсе дагы бул кызыңды бердиңби? Алдыңбы? Болду.
Ошол жерден бүткөн жашоо. Аллахтын жашоосу, Аллахтын өкүмү ушул эске чыгып калса. Alhamdulillah, inşallah ümitim var Құдай берсе ушундай бүгүнкү күндө өзүбүздүн да бир жаман адатыбыз болгон болсо, адамдарга жанакындай бир жаманчылык кылып алыш коркунучу болгон болсо, машалла, анда биз ушул нерсени оңдогонго аракет кылалы. Ойлонолу. Кимдикине кийипчип алдым. Эгер ошол адамда тирүү болсо, барып кечирим сурагыла. Мен ушинттим эле. Намысын тепсе эле коюп келсе, эртеңки күндө намыс деген тема сүйлөнбөйт ушу. Эртең деген нерсе бул ахирет күн. Kimge subhanallah biröne жақсылық кылып ушундай бир намысын коргон болсоң, Аллага мактоо шүгүр айт, мүмкүнчүлүк бергендигине. Оңолобузбу? Аракет кылабызбы иншалла? Баарыбыз Аллах таала коргогон болсун. Субханаллах хамдик, ашхаду анта астагфирука ва атубу илейк.